группа саламатсыңарбы? Баска 320 тайпасынын студенттери үчүн адистикке киришүү сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы MS PowerPoint чөйрөсүндө презентацияларды түзүү. Бул сабактын максаты PowerPoint программасында презентацияларды түзөт жана сактайт. PowerPoint жөнүндө жалпы түшүнүк алат, презентацияларды түзүүнү өздөштүрөт. Ал эми тарбиялык максаты студенттер топто иштөөдө тартипти сактайт, топторго бөлүп иштешет. Студенттер биринин сөзүн бири угат, кол көтөрүп сүйлөйт. Студенттер PowerPoint программасы боюнча болгон билимдерин турмушта колдоно алууга, логикалык ой жүрүтүүсүн багыттоого үйрөнүшөт. Бул PowerPoint биздин тилге которгондо кубаттуу дегенди билдирет, ал эми point деген точка дегенди билдирет. Бул презентация англис тилинен которгондо бизде представление или сунуштоо, сунуш кылуу дегенди билдирет. PowerPoint программасынын жардамында ар түрдүү презентацияларды түзүп алууга болот. Презентация кандайдыр бир иш аракеттерди демонстрациялоо үчүн даярдалган сүрөттөрдүн жыйынтыгы жана ар бир түзүлгөн презентацияларды атайын форматта PDF кеңейтилишинде файл болуп саналат. Бул сайттардын ар бирине ар түрдүү текстик, графиктик маалыматтарды жайгаштырууга болот. Презентациялардын жардамында кайсы бир максатты көздөгөн адамдардын тобуна, акционерлерге, журналисттерге, сатып алуучуларга, студенттерге, ар түрдүү уюмдагы адамдарга рекламалык сүрөттөрдү да таркатууга болот. Бул жерде мынакей биздин өзүбүздүн слайдыбыздын мынакей биринчи бөлүгү темаларды тандап, ошо тайпалар менен таанышып, анан мына экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Бул жерде мынакей сабактын максаттары көрсөтүлгөн. Үчүнчү бөлүгүндө сабактын жабдылышы, эмнелер менен иштейбиз, интерактивдүү доска, компьютерлер менен ар кандай таблицалык сүрөттөрдү, тексттерди, музыкаларды үн жазсак болот, минуталарды сактасак болот. Мына PowerPoint'тун жардамында эмнелерди кылууга болот, презентация эмне үчүн түзүлөт, дизайн презентация вкладкасынын жардамында эмне кылуу керек, жаңы слайддарды кошуу үчүн эмне керек, жаңы презентацияларды түзүүнүн кандай жолдору бар, ушулардын баардыгы бул жерде көрсөтүлгөн. Мынакей бул PowerPoint презентация эмнесинде, жумушчу талаасында ар бир эмне менюлар бар. Ар бир менюга кирсеңер, бул жерде файлга киргенде кандай командалар аткарылат, правкага киргенде кандай командалар аткарылат, видке киргенде кандай командалар аткарылат, вставкага киргенде командалар, ар биринин өзүнүн командасы менен биз ушул презентация ошол кандайдыр бир темага ылайыкташтырып, биз ушул эмне слайд түзө алабыз, слайддар жасай алабыз. Буларга дизайн бере алабыз, анимация бере алабыз, переходдорду жасай алабыз. Мынакей баардыгында мынакей оң жагын бассаңар, бул жерде дизайн слайд деп турат. Темаларды жазасыңар, ал жерден тексттерди жазасыңар, сүрөттөрдү кое аласыңар. Ушулардын баардыгы мынакей көрсөтүлүп турат бул жерде. Андан кийин мынакей бул жерде дагы ар кандай ошол макеттерин тандап, алардын разметка слайддарын тандап, макет тексттерин тандап, разметка слайддарын тандап, ар кандай мынакей сүрөттөлүштөрдү могул жерден коюп, тексттерди жазып, жасап, түзөп, форматтап койсок болот да. Мынакей бүт баардыгы могул жерде файлды эмне кылыш керек. Мынакей бул жерде дагы размерлерине чейин ар кандай тексттерди жазганда ар кандай тамгаларды, түс бергендерди жазсаңар болот бул жерде.
демек ошол биринчи слайдты түзүп ага башка слайддарды кошууга өтсөңөр болот. Түзүлгөн презентациялардын биринчи слайдын басып анан интер вывод клавишасын бассаңар болот. Бул ошол ар кандай диаграммаларды койсоңор болот, электрондук таблицасын эмнелерин койсоңор болот, ар кандай эмнелерди койсок болот да. Бул слайд режиминде сүрөттөлүштөрдү даярдоо боюнча негизги иш аракеттери кайсылар, тексттин анимациясын, эффектин кантип коебуз, дизайн презентациясын, выкладкасын жардамында эмне кылуу керек, PowerPoint жардамында түзүлгөн документтерди экранда чагылдырылыш үчүн эмнелер керек, слайддардын режимдеги терезесинин жогорку бөлүгүндө эмнелерди жайгашкан. Мынакей силер ошол темаларды ушул теманы бушуктоо үчүн ушул суроолорго силер кайтарым байланыш жасап, ушул АВНден дагы жөнөтүп коесуңар. Мына бул жерден мен көрсөтүп берсем, мынакей бул жерде главныйда создать слайдка киресиңер. Создать слайдда биринчи баракча ачылат. Андан кийин ал жерден ошол кадимкидей темаларыңарды жазып алып туруп, мындай темаларды коюп, өзүңөрдүн адистигиңерди эмнелерди өтөсүңөр. Андан кийин вставка, бул жерде мынакей таблицаларды түзө аласыңар, рисунокторду кое аласыңар, ар кандай фигураларды кое аласыңар, диаграммаларды, клиптерди тартып аласыңар. Бул жерде эмне тамгалардын түрлөрүн жаза алсаңар болот. Мынакей звуктар бар, фильмдерди тартсаңар болот. Андан кийин дизайн бере аласыңар, мынакей ар кандай түстөрдү берип, ошол эмне слайдыңардын дизайн жасай аласыңар. Бул жерде алардын ориентациясын аласыңар, параметр страницасын келтиресиңер. Андан кийин анимацияга өтөсүңөр. Анимацияда мынакей переходдор бар. Бул жерде бардыгынын звуктагы өткөндөгү переходдору бар. Андан пока слайд сначаладан баштасаңар, ошо ар бир ошо силер жазган эмне настройка, демонстрация, ошол бардык эмнеси көрүнүп турат бул жерде. Бул жерде ошо орфографиялык, создать примечение, ошолдерди дагы оңдоп түзөп эмне кылсаңар болот. Түстөрдү бере аласыңар. Мынакей демек бул жерден биз кадимкидей ар кандай ошол бир темага ылайыктап эмнелерди жазсак болот. Силер үйдөн азыр силер 10 мүнөттүк тапшырма берем. Мен силерге ошол мына Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата слайд жасагыла, кыш мезгили, менин колледжим, менин үй бүлөм, менин адистигим, менин кесибим деген сыяктуу өзүңөр каалагандай бир эркин темада бир слайд жасап туруп мага жөнөтсөңөр, мен ошол слайдты кошо силерге көрсөтүп, презентациялап, ушул эмнеге жөнөтөбүз. АВНге кайтарым байлашка жөнөтөм мен силерге. Акыркы эмнебиз теманы бушуктоо үчүн суроолор берилди. Ошол темалар боюнча силер ошол АВНге кайтарым байланыш жазып, анан ушул өзүңөр жасаган бир тема боюнча мага жөнөтсөңөр болот.